Азыр мен Таласта жанагы аялын 2 ай мурда өрттөп салган экен. Мына азыр ачыкка чыгып атат эми. Мына мен негизи буну Инстаграмга жүктөй алган жокмун. Анткени азыр жүктөсөм мени посту сразу удалить этип салат да. Ошондуктан мына сүрөтүмдү карасаңар кандай өрттөп салган да, поджог кылып. Анан азыр бул боюнча мен дагы айта кетишим керек. Негизи бул окуя 2 ай мурда болуптур да. Анан 2 ай мурда ошо Таласта болот, бензин менен жанагы өрттөп салат. Анан ал жерден жанагы тяжелом состоянии биякта жана скорой менен же реанимобиль деп коет, ошо менен алып келет. Биякта тяжелом состоянии 1 ай реанимация жатат, андан кийин дагы палатада жатат. Айтор где-то примерно 1 айдан ашык ошо больницада жаткан болот да. Анан бул боюнча негизи азыр мына бизге информация келди. Бул Ленин РОВДсына мына жаңы эле арыз жазылып, мына жаңы эле арыз катталып, ушул боюнча эми мына иш чара жүрүп, анткени арыз жазып атат, азыр эле жазып атат да, мурун жазган эмес. Көрсө, жанагы бизди баягы эле билесиздер да, кыргызчылык туугандары, берки жанагы өрттөп салгандан туугандары келип арыз жазба, мындай тиндей деп ар кайсы сөздү айтышып жаздыртпай, мына эми жазылып, мына азыр бизге информация келди, бул адам уже камакка жаңы эле алыныптыр депчи. Анан бул боюнча эми биз эмнени айта кеткибиз келип атат? Азыр мына жанагы арыз жазбагыла депти, кызга ортого түшүп, туугандарын ортого түшүп, ошол жана бир туугандарын биз азыр мына Ленин райондук УВДсынан, МВДдан, ГУВДдан азыр силерден суранабыз, сиздерди дагы отметка алабыз. Ошо укрывательство менен ошо туугандарын дагы жоопко тартып берүүңүздөрдү азыр биз дагы суранабыз, кайрылабыз. Анткени мына бул уже оор кылмыштарга кирет. Ошондуктан бул укрывательство боюнча бул менен биз сиздерден суранабыз жоопко тартып берүүңүздөрдү. Анткени жоопко тартылбаса эртең эле баягыдай эле ушундай кыргызчылык, айтпагыла, минтип койгула, кудаа болобуз, мындай болобуз деп атып эле эртең аягы Кудай сактасын өлүмгө алып келиши ыктымал.